Аял эркек мындай тигиндей болуш керек деп башты ооруткан эксперттердин видеолорун көрүп жатасызбы? Албетте көргөнсүз. Мага айылдык кыздар жакпайт. Себеби шаарды ошол бүт эле айылдан келген кыздар бузат да. Сулуулук салондо ботекс, котекс, макияж деген курстарды окуган кыздар, алар акчага кызыккан кыздар. Эркек бузулса, үй бузулат, кыз бузулса, улут бузулат. Кыздар өтө эле арзандап кетет. Алар жашоодо токол же ойнош гана болот. 1000 эле сом расход кылып койсоң, ал кыз ошол күнү сеники. Подружка болуп чыккан кыздардын 80-90% булар эрге тие албай жүргөн кыздарда. Биринчи караганда кадимки көңүл ачуучу контенттей көрүнөт, бирок мунун баары дискриминация менен сексизмге жатат. Бул үч чекит видеону аягына чейин көрүңүз, абдан маанилүү теманы талкуулайбыз. Видеону лайк басып бөлүшүңүз. 5 баланын энеси Айзеректин өлүмүнөн кийин эмне деген из учуулар гана чыгып кетпеди. Зомбулукту актаган блогерлер камалды, жокко чыгаруу маданияты иштеди. Айрым депутаттар зордук зомбулукту актагандарга мыйзам менен жаза киргизиш керектигин айтып чыгышты. Слушайте, вы вообще больны, наверное, да? Вот таких людей лечить нужно тюрьмой, скорее всего. А бүгүн биз зомбулуктун өсүшүнүн бирден бир себеби тууралуу сөз кылабыз. А башында бул видеолорду чогуу көрөлү. Кеттик, биринчи видео. 2025 жылы үйлөнөм деген жигиттердин кулагына күмүш сырга. Кызды, жарды кантип тандоону азыр айтып берем. Абдан маанилүү маселе. Мына ушул өмүрлүк жарыңды кантип тандаса болот экенин азыр айтып берген тат. Угалы. Сага аял, балдарыңа эне, жар боло турган кыздардын окуган курстарынан билсеңер болот. Мисалы, тигүүчү, кулинария, СММ курста окуган кыздар, алар анык жар, эне, аял болуп берет. Мына бир гана ушул кесиптерди тандаган аялдар мына жакшы өмүрлүк жар болуп берет деп айтып жатат. А калгандарчы? Ал эми сулуулук салондо ботекс, котекс, макияж деген курстарды окуган кыздар, алар акчага кызыккан кыздар болот. Негизи эле бул жерде абдан кызык. Тиги СММ жана башкалар окугандар алар акчага кызыктырбайбы. Алар ушул кесипти, ушул окууну атайын акча табуу үчүн окуганда. Булар кандай айырмасы бар ортосунда мен азыр түшүнбөй жатам. Алар өзүн өнүктүргүсү келбейт. Өнүктүргүсү келбейт экен да. Алар жашоодо токол же ойнош гана болот. Мына бул ушундай жыйынтыкка кантип келген мен эч кандай түшүнгөн жокмун. Өзү социологпу, психологпу, кантип мүмкүн изилдөө кылгандыр. Мына ошонун негизинде ушундай жыйынтыкка келгенби азыр түшүнбөй турам, бирок негизи эле күмөнүм бар ушундай сөздөрүнө. Мына ушул эле блогердин экинчи видеосун көрөбүз. Мына тойдогу подружка болуп чыккан кыздардын 80-90% булар эрге тие албай жүргөн кыздарда. Себеби ошол тойдон эптеп бир жигит таап эрге тийип кетсем деген ой менен ошол. Мына бул жерде бул так сандарды айтып жатат. 80-90% дейт. Бул жер мага дагы абдан кызык болуп жатат. Буну санды бул кайдан алган? Биз ушул интернетке чыгып, чоң аудиторияга айтып жаткандан кийин биз ар бир сөзүбүзгө далил болуш керек. Бул далилди кайдан алган азыр түшүнүксүз. Кайра эле жанагы эле суроо, психологпу, социологпу, изилдөө кылганбы, сурамжылоо кылганбы, эч маалымат жок. Бул өзү эле туруп туруп эле бүгүн 80 болот, эртең 40% болот деп ушинтип маалымат айта берет экен. Миссия менен тойго подружка болуп чыгышат. Анткени көрүп жүрбөйбүзбү тойдо жанагы гүл ыргытуу салты деп коебу же ошол аземи деп коебу. Ошол гүл ыргытканда кыздар бири-бири менен талашып, чачташып, жулмалашып, жерге жата калып гүлдү алышат. Бул адам негизи эле кандай тойлорго барат экенин мен билбейм. Мен барган тойлордо ушул гүл ыргытуу эч кандай ушундай скандалдар менен коштолгон эмес. Баары эле ордунда турат. Гүл күнгө чыкса ошол акырын кармалат, баары аны куттукташат. Бул кандай тойлорго барат экенин түшүнбөйм. 80-90% ушундай гүл үчүн мушташкандар. Себеби алар ойлойт, ошол гүлдү алсам, кийинки тие турган менмин деп үмүттөнөт. Бирок ал гүлдүн колунан эч нерсе келбейт да, ал бир чөп да. Мага эң жакканы мына аягында ушинтип кадрды жайлатып, жакындатып өзүнүн бетин көрсөтүп коет экен. Ушундай акылдуу нерсе айттым, мына сонун нерсе айттым дегендей ушуну тастыктап аткандай. Эми дагы бир видео көрөбүз. Кыздар өтө эле арзандап кетти. Бул видеонун башында эле дароо жардырат экен. Бул азыр мына ушул кыздар арзандап кетти деп айтып жатат. Мисалы, бирөөсүнө жакшы сүйлөп, жылуу мамиле кылып, кафе же клуб же болбосо бир жакка алып барып 1000 эле сом расход кылып койсоң, ал кыз ошол күнү сеники. Бул жерде эч кандай уят, ар намыс деген нерсе калган жок да. Бул мына айтып жатат, негизи эле жакшы сөз, жылуу мамиле бул баарыбызга эле керек нерсе.
Анан дагы кыздарга ушундай базардагы бир товардай эле бир мамиле кылса болот деп айтып жатат. Ооба, булардын баарын угуп чыкканча башың ооруп кетет, бирок теманы жакшыраак түшүнүш үчүн видеолорду толугу менен көрүш керек болду. Эми суроо, бул контенттердин баарын бириктирген эмне бар? Аял затты басмырлоо, бөлүп жаруу, сексисттик көз караштарды нормалдаштыруу. Сексизм деген эмне? Эксперт таныбалы. Негизи эле сексизм деген эмне? Сексисттер деген кимдер? Бул ошол башка адамдарды жыныстык кандай десем, жынысына жараша, мисалы эркек аялды же ошол эле аялды эле эркекти жынысына ошол дал ошол жынысына байланыштуу басмырлоо, аны шылдыңдоо, аны басынтуу, дискриминациялоо, ага карата кандайдыр бир зордук зомбулук көрсөтүү, ыплас сөздөрдү айтуу, кастык тили, ушундай бир физикалык болобу, сөз менен болобу, ушундай адамдын ар намысын тебелеген, адамдын ушундай өзүнүн адамдык баягы касиеттерине, адамдык сапаттарына доо келтирген сөздөрдү айткан адамдар, же болбосо ошондой бир нерселерди жасаган адамдар. Баягы эле мисалы жалпак тил менен бир мисал келтирсем, ой, аялдар машина айдай алышпайт, алар баягы маймылдай болуп эле отуруп тиги эчтеке түшүнүшпөйт дешет. Же болбосо аялдардын акылы кыска, чачы узун, акылы кыска болот. Аялдар илим, билим дегенге жок болот. Аялдар ошол аялдын орду баягы казан деп коюшат, ашканада эле отурушуң керек сен. Ушундай бир нерселер да, андай кандай десем, ушундай бир күчөп аялдын ошол өзүнүн жынысына жараша, аял болуп калганына жараша көптөгөн стереотиптер бар. Кичинекей кезинен бери ошентип тарбиялашат. Коомдо ушундай көптөгөн нерселер айтылып келет. Ошондон ары анан жанагы сексизм дагы абдан күчөйт да. Баягы ошондон ары басмырлоо күчөйт. Биринчи видеодогу адам өзүн абду менеджер деп атайт. Кыз келиндерге асылган видеолордун астында дээрлик көпчүлүк колдонуучулар терс пикирин калтырышкан. Бирок ошондо дагы ал кайра акыл үйрөткөн видеолорду чыгарып жатат. Дал ушул кыздарды жакшы жаман деп бөлүп жарган, басмырлаган видеолордо көрүүлөр көп экенин байкасак болот. Атайын хайп кармап жатабы? Абду менеджер муну кандай максатта, кайсы изилдөөлөргө таянып айтып жатат? Психологбу, социологбу? Ким экенин өзүнөн сурайлы деп байланыштык. Чалсак албады, жазсак жооп берем деп жок болуп кетти. Экинчиси Эмирхан, ал кыздарга эле эмес, балдарга дагы акыл үйрөтөт экен. Кыздар арзандап кетти деген дал ушул. Биз Эмирхан менен кенен сүйлөшө алдык. Ошол мен сурап атам, ошол эмне максатта чыгаргансыз ошол видеону? Ал максат деген ошол видеону көрүп, өзүн ошол видеодон тапкан адамдар бир аз ойгонсун, эч ким билбейт, эч ким көрбөйт, эч ким байкабайт деп эле оюндасын кылып жүрө бербейт. Бир аз болсо да уятына келсейин деген ой эле болчу да. А мен ал жакта бирөөнү кордоюн же бирөөнүн үстүнөн сүйлөйүн, өзүмдү бийик көрөйүн деген деле оюм жок. Ошондой иш кылып жүргөн кыздарды уяткарып коеюн деп ойлодуңуз беле? Ошондой эле жакшы эле ой, андай кыздар деле аз эмес, чынын айтканда. Көрүп билип эле, баарыбыз эле көрүп билип жүрөбүз андайлардычы. Жок, мындай суроо болуп атат да, мисалы биз бир нерсени чыгараардын астында биз факт чек кылабыз, текшеребиз. Анан ошондой кыздардын көбөйүп кеткенин сиз кайдан көрүп жатасыз? Мисалы так саны барбы силерде? Мен конкретно деп айткан жокмун да, момча кыз же могу жерден же бир өлкөнү айткан жокмун, же бирөөнүн айылын айткан жокмун, же бир область айткан жокмун ал жерде турабы. Негизи эле жалпылап айтып атасыз да, кыргызча айтып аткандан кийин Кыргызстанга тиешелүү да. Мен именно ал жерде кыргыз деп айткан жокмун да. Жок, негизи кыргызча сүйлөп атсаңар бизге тиешелүү сөздү айтып жатасыз да. Кыргызстанга тиешелүү. Силер өзүңөргө албаңар да. Биз өзүбүздүн оюбуз бар, өзүбүздүн сөз эркиндигибиз бар. Ал жерде мен өлкө жөнүндө, мамлекет жөнүндө же бир айыл, область жөнүндө эч нерсе айткан жок. Эми социалдык маселе болсо деле жоопкерчилик бар да аудиториянын астында. Жоопкерчилигиңизди сезесизби? Жоопкерчилигимди ооба сезем. Мен ал жерде определенно бирөөнүн баягындай менчик бирөөнүн эмесине өткөн жокмун да, туурабы? Жок, андан эмес, эми жалпылап дагы айтып атасыз да. Жалпылап айтып атасыз да. Жалпылап айтканда балким мен башка өлкөдөгүлөрдү айтып атам. Силер Кыргызстан тууралуу айткан эмес белеңер? Силер алды вопросторуңарда көрдүңөрбү? Өзүңөргө лайктап берип атасыңар да азырчы. Бир аз провокационныйраак болуп атат да. Жок, эми сиздин сөзүңүз провокация болуп атат да, биз ошону тактап атабыз. Сиздин сөзүңүз провокация болуп атат да. Бул жерде болгону ондай жакшы ой менен ошол видеону көргөндөн кийин адам кандай действияга барат в итоге. Ал жерде мен
айылдык кыздар бардык эле шаарды бузат деген сөздөр бар болчу, билесиз да. Ошондой болот деп айткансыз, ушул айылдагы кыздар жактырбайм деп айткансыз. Ал максат, негизги максат эми барыбыз эле мен деле өзүм айылда чоңойгон баламын да. Анан как раз өзүңөр байкасаңар ошол майдын баш жактарында болгон ошол момент как раз бүтүрүүчүлөр окууну бүтүп, кайсыл университетке тапшырам, кайсыл жакка окуйм деп баягындай ызычы болуп жүргөн кез болот го. Ошондо ошого ылайыктап хоть жаман көрсө жаман көрсүн мени, бирок баягы контроль күчөсүн деген ой болгон да. Вот ата энеси көрөт дагы видеонучу. В итоге кандай действияга барат? Иш аракет, мына көрүп атасыңбы? Деп баласына, кызына айтат да, мына шаарды айылдыктар бузат деп атышат. Сен айылга шаарга барганда айылдыктар кандай экенин көрсөт деп акыл насаатын айтып, контролун күчөтүп, азыр деги эле кандай жанагындай жаман нерселер болуп атат. Жанагындай баңгизаттар менен кандай ызычы болуп атат жаштардын арасында, Мен түшүнгөнүм боюнча сиз видеону чыгарып, ата энелер ошол балдарына көңүл бурсун деп чыгарган экенсиз. Ошентип айтып атасыз, Негизги максат ата энеси ошону көргөн баягы намустуулар бар да. Мен сага көрсөтөм, айылдыктар кандай экен деп шаарга келип, мондай бир аз болсо дагы баягы намыска тийип, жакшы жакка үндөө да. Мен аны, например, шаарга келгенде минткиле мондай өзүңөргө мынтип рахат алсаңар болот же мындай кылсаңар болот деп бир баягындай жаман нерселерди көбүнчө бизде эме кылып калган го. Чоң кылып, пропаганда кылып, кооз көрсөтүп адамдаргачы. Ошону мен баягы грубо түрүндө айттым да, мейли мени жаман көрсө көрсүн, бирок баягы Маселе мындай да болуп атат да, мисалы кыздарга кайрылып жатасыз да, эркектер бузулбайбы мисалы? Эркектер жөнүндө дагы айтылган сөздөрүм бар болчу. Жанагынтип кайсы кыз менен, кайсыл жакта ким менен эмне кылып жатканыңды мага айтпа. Кайсы кызды бушканыңды мага айтпа. Ал сенин авторитетиң көтөрбөйт деген сыяктуу эркектерге да тиешелүү сөздөрүм бар болчу. Негизи биз сизге чалып атканыбыздын себеби, эң башкысын сураганыбыз келген. Сиз муну негизи эле видеодо демек туура сөздөр айтылган деп азыр деле ойлоп жатасыз. Бул сөзүңөргө жооп берген дагы даярмын деп жатасыз. Бизге ошол эле керек. Ооба, сизге дагы жооп бербедим. Негизи эле булар жогоруда көрсөтүлгөн видеолордо сексисттик көз караштарды, дискриминациялык стереотиптерди коомдо нормалдаштырып жатышат. Албетте, комментаторлордун арасында мындай контентти сындагандар бар. Бирок колдоп, лайк баскандар дагы көп болуп жатпайбы? Анткени өзүн олуттуу көрсөткөн Абду менеджер Эмирхан Ибраимов элге өзүнүн жеке пикирин туурабы, туура эмеспи, калың аудиторияга сиңирип жатпайбы? Мындай нерселер эмнеге алып келиши мүмкүн? Бизге медиа эксперт Алия Суранова айтып берди. Бул жөн эле биз отуруп эле сүйлөп аткан сөздөр эмес. Мен деле ошол изилдөөлөрдү окуп, ошол статистикаларды көрүп чыккам. Тилекке каршы ушундай тамашага оролгон сөздөр, мына кыздар деген күйөөгө тийгилери келип өлүп баратышат деп да бирөө айтыптыр, кызга дружка болуп келген кыздар букет талашып, тим эле жан талашып кетишет, алар ошо тойлорго эр издегени келишет депчи. Ушундай нерселер дагы баягы аялдардын үстүнө болгон мындай бир маскарлоо, аялдарга мындай үстүртөн болгон мындай басмырлоо мамиле. Эми бул катындар да, бул деген баягы эле аялдар да, булардын башка оюнда башка эч нерсе жок. Эптеп эле күйөөгө тийип алыш керек. Анан күйөөгө тийгенден кийин дагы күйөөңдүн сөзүнөн чыкпай, баш ийүү деген бизде ошо сөз бар. Ошону жакшы көрүшөт аябай. Келинди башынан катуу кармаш керек дешет, баш ийдириш керек дешет. Ушунун баары эле келип эле ошол күнүмдүк жашоодо улана берет дагы. Анан мындай чоң баягы масштабдуу алып караганда аялдарга карата зордук зомбулуктун баары ошондон келип чыгат да. Анткени бул ошол коомдогу аялдын орду, жалпы эле ошо мамлекетте, үй бүлөдө, бир айылдын ичинде болобу, бир үй бүлөнүн ичинде болобу, ошол аялдын мындай бир экинчи орунда турганы, бул ошо эркектерден кийинки ылдый тепкичте турганы, ал өзүнө өзү ээ боло албаганы, өзүнө өзү ээ боло албайт, өзүнө өзү баягы кандайдыр бир эмне деп койчу эле, принимать решение да, чечим чыгара албайт өзүнүн жашоосу үчүн. Өзүнө өзү таандык эмес. Бул деген ошол үй бүлөнүн менчиги, ошол кишинин менчиги, коомдун менчиги, ошол айылдын, ушул мамлекеттин менчиги катары мындай
саналат деген ошо түшүнүктү аябай катуу сиңиргенге жардам берет да ошого окшогон эмелер, видеолор. Баса биз белгилегендер гана эмес, Мубарак чайкананын негиздөөчүсү Азат Аматов дагы кайрылуусунда аял бузулса улут бузулат деп айтып чыккан. Бүгүн бир кыз, эртең эки кыз, эртең кыздардын баары ошентип чыгат. Өзбек Ажы Чотонов постторунда дайыма аял затын басынтып келет. Видеолорубуздун биринде аны айтып чыккандан кийин гана аларды өчүрдү. Муну менен күрөшүүнүн кандай жолдору бар? Албетте баарын жазага тартып камап салса туура эмес. Биздин коом мындай терс көрүнүштөр менен өзү күрөшкөндү үйрөнүш керек. Ушундай контент жасагандарды ээрчип кетсе болбойт. Зомбулук болуп күйөөсү аялын өлтүрүп, кылмыш болуп бүткөндөн кийин гана сындап, талкуулап жатып калбай, кантип зомбулуктун алдын алуу керек деп ойлонушубуз керек. Демек, субъективдүү пикирин элге таңуулап, хайп кармагандардын иш-аракеттерин убагында токтотуу керек. Деги эле чоң адам, өзгөчө кыз келиндер эч кимдин менчиги эмес. Дагы бир жолу эскерте кетели, биздин конституциябыз дагы дискриминацияга жол бербейт. Жалпылаштырып, аялдар мындай, эркектер тигиндей дегенди токтотолу. Ар бир жаран тандоого, окууга, кийинүүгө жана каалагандай жашоого укуктуу. А сиз бул тууралуу кандай ойдосуз? Пикир жазыңыз.